Ассаламу алейкум кеңештер. Бүгүнкү чыгарылышта видеонун темасында көргөндөй эле таксидеги чыгашалар, такси минустары, плюстарын кененирээк айта кетейин дегем. Негизи мындай видеодо көрө элек, мындай кененирээк мындай биз башка көз караш менен караганда элдин баары азыр таксиге кирип атпайбы? Таксиге кирип атайын Кыргызстандан бери келишип алып, таксинин иши жакшы болуптур, сонун болуптур, заработокто мисалы турат го таксиметрде 300 миң, 400 миң депчи, ушундай көрүп калышканда. Значит, 300 миң экен, 300 миңди 10 айга көбөйтөбүз, 3 миллион, 2 жылда 6 миллион, барып иштеш керек экен, барайын деп эле келип алышат да. Анан ушул видеону айына чейин көрүңүздөр. Мен таксинин плюстарын айтайын, расходторун айтайын, анан минустарын айтайын. Так что кеттик. Видеонун баштаанын алдында көңүңүздөрдү 20 секундка бура кетейин. Кимде ким эң жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушул Асман паркын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1,5, самолетка 1,5. Буттан эч кандай проблема болгон эмес, и болбойт дагы. Ушул номерге чалыңыздар, кошуңуздар, келиңиздер, чогуу иштейбиз. Анда эмесе баштадык. Москва шаарында биринчи нени алып көрсөк, Комфорт плюсту алып көрөйүн. Средний да. Комфорт плюстун заработогун алып көрөйүн. Анткени мен өзүм иштейм да, Комфорт плюстачы, ошого кичине эмерээк болот да, мага оңоюраак болот. Бирок негизи заработоктор баардык жерде бирдей. Экономдо деле, хоть жанагы премьер класс деген болсо деле, алар жанагынтип таксометр менен 30 миң, 20 миң деп атпайбы? Бирок алардын арендасы 10 миң, 12 миң ошондой да. Негизи баардык жерде бирдей. Бирдей эле заработок. Водительдин баары бирдей эле табат. Ашып кетсе плюс-минус 2 миң, может 3 миң ашып кетсе, ушундай разница болушу мүмкүн кээде. Так, Комфорт плюс, мисалы мен айдаган машина Hyundai Sonata, 21 жылкы. Муну арендага алсак күнүнө 3300 примерно деп коеюн. Бирок 3500га чейин болот негизичи. Биз алалы 3300дөн алалы. 3300 30 күндө 99 миң болот. Мисалы, ошонун ичинде да мен заработок алып көрөйүн. Заработок таксометр менен 300 миң. Айына 300 миң таптым. Таксометрде 300 миң деп турат. Значит, мен байып атам, 300 миң бар, 300 миң таптым. Короче, сонун болду да, айыначы. Бирок ошондо алайын 3300дөн бир айга 99 миң төлөйм. Ошондо эле уже 200 миң алып атат. 200 миң алды. Андан тышкары 30 миң. 30 миңдөн эме 30 күндө бензин куясың да, аны эмне суу куюп айдамак белең. Бензинди 30 күндө күнүнө 1800, 2000. Комфорт плюста негизи объем 2 көбүрөөк жейт да. Любой Комфорт плюста объемдору 2ден өйдө. Значит, күнүнө 1800, 2000 сом жейт. Биз эми 1800дөн алалы. 1800 алганда эле 30 күндө 54 миң кетип атат. 54 миң. Андан тышкары тамак биз таксисттер жакшы көрөбүз го. Любой чайхананын астына барсаң, баары таксист. Чайхананы биз бирок жыргатабыз бирокчу. Эң главный VIP клиенттери биз таксисттер да. Эми тамак аштан алсак, күнүнө биз чайханага 700 рубльдан коротобуз. Минимум 700 рубль. Анткени ачык айтайын, 700 рубль кетет да, бирок 700дөн көп да. 700дөн 1000ге чейин кетет да. Ал уже айына 21 миң болот атат. Ошондо 700 рубльдан 10 күндө 7 миң болот. 20 күндө 14 миң, 30 күндө уже 21 миң. Уже 21 миң чоң цифра да, баягы. Элестетсеңиз. Кыш мезгилинде Низамирзейка деген бар. Аны ар кандай ценада алабыз. 150дөн, 200дөн, 250дөн. А так бир бочкасы, бир эме жана баклажкасы 100дөн да бар да. Эми как попадется. Арзанында тапсаң болот. Ага эми 5 миң чарып коелу. Азыр слякат болуп атат. Суу көп кетет да азырчы. Ага уже 5 миң кетти. Мойкага айына жок дегенде 5 миң кетиребиз по-любому. Бияка мен калькулятор менен эсептеп койдум эле, ошону карап атам да. Анан тышкары таксисттер сигарет чегебиз.
ал таксисттер айына сигаретке бир 6000 кетиребиз да. Ошо менен таксисттин чөнтөгүнө 100 000 калат экен. 100 000. Көрдүңүздарбы? Кандай болуп атат? Ошо расходтун баарын алганда. Мен баягы еще мен жана эме айткан жокмун. Адреналин ичебиз да таксисттерчи күнүнө. Жок дегенде ар бир таксист күнүнө бирден ичет. Эми бар дебейин, 80% ичет да. Адреналин, нитро мен ачык айтканда мен деле ичем да, күнүнө бир жолу ичип коюшум мүмкүн. Аны жашып ойлоголу. Таксисттин чыгашасын айттык. Эми таксисттин плюстарын айталы. Таксистте мындай айтканда независимыйсың да. Мисалы ишке чыктың, ортодон бир иш чыгып калды, кетип калдың, өзүң ишиң бүтүрдүң, кайра иштеп кеттиң да, ушундай. Ошонусу мага жагат да, таксиникичи ошонусу жагат. Эң главный ошону жагат. Свободный график да. Каалаганда чыгасың, каалаганда эс алсаң болот. Бирок аренда болсо карыз болосуң. Ошонусу бар. Элдер менен сөйлөшөсүң. Анткени көп эле таксисттер билсе керек, таксисттер өзү кичине бир 10% болушу мүмкүн психолог болуп калабыз да. Психолог мындай адам отурганда уже адам менен дальше поездка кандай болот, жакшы бүтөбү, жакшы бүтпөйбү уже билип коесуң заранее элечи. Мисалы мен ошондоймун да, бирок силер деле ошондойсуңар. Адам уже түшкөндө эле билесиңер, нормальный клиентпи же ненормальный депчи. Кругозор өсөт, адамдар менен общение кылабыз. Кечке шаар кыдырып жүрөсүң, кечке жүрөсүң да. Бирок баягы таксинин иши оңой деп коет, бирок таксиде деле иши өтө мындай оңой эмес да. Баягы азыр кар жаап атканда, жаан жаап атканда бүт мең жолдо келесиңде билесиңер, келип чарчап калганда башың ооруп дуң деп жатып каласың. Короче, оор да. Плюстан айтып кеттим. Анан эми ушул акчанын ичинен айтып өткөн акчалардын ичинен кантип акчаны эконом кылса кантип болот? Эконом кылса. Ошол 110 000ди биз жанагы таксинин чөнтөгүнө 110 000 алып атпайбы? Ошону ошо бир 150 000 кылып, калгандай кылып кылса болот да. Ошонун үчүн мисалы экономдоп атыпчы. Эми аябай эле тырышып эмес, бирок эконом кылса болот. Мисалы примерно алганда эле тамак ашка 21 000 кетирип атпайсызбы? Ошо 21 000ди 10 000 кетирип, 21 000 кетирбей эле 10 000 кетирсек болот да айначы. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн чайханага барбай эле, үйдөн эле тамак ичкен жакшы. Мен мисалы лично ошентем, үйгө келем күндүзүчү, постоянно үйгө келем. Эми бир айда может 2-3 жол болушу мүмкүн, мындай балдар менен жолугуп калып чайханага барбасам, а так негизи күндүзү обедке үйгө келип, обедти үйгө кылып кетем. Эми ал бияктан сөз болушу мүмкүн. Бойдоктор биз эмне кылабыз? Биз үйдөн тамак кылмак белек, анан кечине барып алып, эмне кылабыз дейсиңер да. Бирок негизи ошондой кылса болот да. Жумуштан келип алып, продуктуну бир 10 000ге ашаңга барып туруп, арткы багажга жыйып туруп үйгө жыйнап койгула. Багажга эме кылсаң, үйгө бир жерге коюп койсоңор 10 000ге монда продукт келет да. Кечине барганда бир саат времяңарды бөлүп тамак кылып коесуңар. Ал тамакты контейнерге саласыңар, эртең менен жолу болсо үйгө барып каласыңар. Ошол тамагыңарды үйдөн ичесиңер да. Просто азыр буяктан жаман көрүшүңөр мүмкүн, каяктан сүйлөп атасың, тияк бияк. Просто каждый копейкадан көтөрүлүп, чогулуп кетип, ошол акча айына эсептегенде өтө чоң акча болуп атпайбы? Биз акчаны иштеп аткан кезде биз ойлонбойбуз. Бирок ошол акча күнүнө кошулуп берсең, ошол айына көп эле акча болуп көрүнөт да негизичи. Мияктан ошо 21 000 кетип өтүп эле, ошону 10 000 кетирдик. 10 000 кетирдик. Значит, водителдин жанына уже 20 000 кошулуп калды. Буякта жана айттым, 110 000 чөнтөккө салат депчи. 110 000ге плюс 10 000 кошулду. Анткени биз эме кылып атпайсызбы? 10 000ге продукт алып, 10 000 чөнтөккө салып койдук. Уже 120 000 болуп калды чөнтөктө. Азыркы моментте ар бир жерде, ар бир магазинде, ар бир заправкаларда өзүнүн жанагындай картасы бар, бонусный картасы.
ошол бонустун картасын постоянно колдонсоңор өтө сонун болот да. Ал мурункуда билесиздер, мурун карталар колуңарга берип постоянно чөндөктө биякта тиякта калып калчу эле го. Азыр бүт телефонго улап алсаңар болот. Бул экранда көрүп атасыңар. Бир кошелек деген приложение бар. Ошо кошелекти скачать этип, ошол картаңарды тарс деп ичине кирсеңер болот да. Бүт магазиндердин, бүт жанагындай заправкалардын, бонустун карталарын бүт ошо киргизип койсоңор, ошол жерде телефонунда тура берет. Магазинге барасыңар же заправка кылсаңар, тат ачасыңар, көрсөтүп койсоңор, сканировать этет, кайра берет. Ал деле мисалы заправкадан деле айына бонусту чогултканда бир 3000 сом чогулуп калат да. Если адам 30 күн иштесе, 30 күн деп коеюнчу, грубо айтканда, айына 3000 чогулат да. 3000. Ал 3000гө 1,5 күндүк заправкаң да. Ошону алганда деле ошол деле акча да, мисалычы. Дагы мен айта кетсем, жанагындай эми мындай алганда просто мен азыр айтып атканда тагын көрөсүңөр да, Куба ушунчалык эле мелочный экен, өтө жмот экен депчи. Андай эмес. Мен силерге ачык айтып атам да, ушуну экономдоп батыраак, батыраак бутуңардан турасыңар дегендей, батыраак Кыргызстанга кетесиңер, акча таба алсаң акчаңар батыраак чогулат дегендей. Мисалга караганда жана Сбербанк приложение бар. Ошол Сбербанк приложение деле айына мага 1000 сом, 1,5 сом чогулуп калат. Жөн эле баягы магазинден төлөп, тияка төлөп, карта менен төлөйсүң да, 1,5 2,000, даже 3,000 чейин чогулат да. Ошол Сбербанк спасибо дегенде биз азыр экранда көрүп атасыңар, 6 пункт болот. Өзүңөр карап, заправкага кэшбэк, там аптекага кайсы кэшбэктер өзүң тандап аласыңар, 5%, 1% деп ошолорду база аласыңар. Кайсы жерден кандай кылып соода кылсаңар, ошол магазинди база аласыңар да, эме кылыпчы. Ал жерден эле айына ошо 3000 чогулат. Ошон менен эле бүт мындай караганда ошон менен акча болуп кете берет да. Негизи силерге жагып атабы, жакпай атабы, бирок колумдан келишинче түшүндүрүп берип атам да негизичи. Ошол Сбербанкты бүттүк. Анан акыркы сөзүм, колдон келишинче азыркы времяда эме албагыла. Выкупка машина албагыла, кредитке албагыла. Азыр вообще болбойт. Андан көрөк арендада иштеп, арендасын төлөп коюп, Кыргызстанга срочно иштечип калса, тарс кетип каласыңар. Эч жерден кап эме болбойсуңар. Ал үчүн машина өзүңөркө болсо бир жөн. Если выкупка алсаңар, ал машинанын акчасын постоянно төлөшүң керек. Майын алмаштырышың керек, дөңгөлөгүн алмаштырышың керек. Расходдор көп да, выкуптукучу. Анан еще азыр выкуп деген азыркы времяда өтө көп сумма. 3 жылга, 4 жылга, 4 миллионго, 4,5 миллионго, 5 миллионго алган машиналар бар. Ал еще машиналар китайский. Бирок мен жаман көрбөй эле, негизи китайский да, бирок азыр эми пока билине элек китайский машиналар, бирок четтен чыгып атат, бузулупчу. Китайский машина жүргөндөр мен сөкпөй эле, анан эмне деп сүйлөп атасың депчи. Эчтеп эме жаман айткан жокмун, просто эми китайский да, китайский дегеним китайский ошол. Дагы эмне калып кетти? Ошол эми оюнун баары да чачырап кетти. Негизи көп эле нерсе сөйлөндүм эле. Таксиде оңой эмес иштеген. Азыр еще эме болуп калатпы, азыр рейд жүрүп атат. Гаилар көп тозот. Такси мекендештердин арасында да баягы регистрациясы жок, иштеп жүрүшөт. Негизи ошолорго айтарым, көп мындай рисковать этпегиле. Если рисковать этсеңер, жаныңарга 10,000 сомду салып коюшуңар керек да. На место бүтүргөнгөчү. Азыр катуу болот да негизи. Дагы эмне калып кетти? Унутуп калдым ушечи. Иши кылып абайлап иштегиле, өзүңөргө сак болгула, өтө внимательный болгула, доорлордон машиналарды акырын айдагыла, доорлордон атып чыгасыңар жөн элечи. Ошол кийинки видеону эмне жөнүндө тартайын, ошол жөнүндө айтып коюңуздар. Ошол аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.